ушул күндү, ушул убакытты жараткан биздин маңдайыбызга жазган экен. Каалайсыңар, каалабайсыңар жолугушасыңар дегендей, ушул жолугушуп отурган жолугушуубуз кут болсун. Жакшылык менен. Жакшылык менен баштап, жакшылык менен бүтүрөлү. Анда баштайлычы дегенде, ар бир мүнөтүбүз баалуу. Балалык кези деп сурап атасыздар. Балалык кези азыркы сиздердин балалык кезиңиздер менен биздин балалык кездеги салыштыруу мүмкүн эмес. Я, отуруп көрүнбөй калат деген. Мүмкүн эмес салыштыруу. Себеп биздин муун менен сиздердин муунуңуздардагы балалык кезде салыштыруу мүмкүн эмес. Бул жомок сыяктуу. Мен да мына сиздер менен тең, сиздерден улуураак уулдарым бар. Аларга айтсам жомок катары кабыл ала берет да, көздөрүн топтомоло кылып алып карап. Ушундай болчубу дегендей. Ошондуктан балалык кездин кайсыл кырдаалдары, кайсыл тараптары сиздерди кызыктырат, ушуну тагыраак жазып койсоңуздар болмок. Балалык кез деген өзүнчө бал сезим, бал кез, мыкты кез, курсак ток, үстүң бүтүн. Нанды кайдан табасың, чайды кайдан табасың, аны менен ишиң жок. Керемет мезгил. Биздин балалык кез 65 менен, эгер балалык дегенде канча жашка чейин балалык деп коесуңар азыр? Сиздер деле баласыңар да азыр өзүңөргө. Ата-энеңерге баласыңар. Силердин жашыңарга чейинки убакытпы же мен түшүнгөн балалык кезби? Менин түшүнгөн балалык кезим ушул туулгандан баштап 14-кө чыкканга чейин, 12-ге чыкканга чейин балалык кез. Себеп 12-ден баштап биз кадимдей турмуштун арабасын тартып баштаганбыз. Азыр айтсам жомок сиздерге, чындыгында жомок болот. Биз 12 жаштан эмес, дээрлик 7-8 жаштан баштап эле турмуштун арабасын тартып элек. Болгондо дагы керемет араба эле. Азыркыдай жана Ош базарында же Дордой базарындагы араба эмес, мыкты араба, алтын араба, доордун арабасы. Балалык кездин таттуу, керемет оюнчук сыяктуу арабасы. Бул тиричилик, бир эле убакта тиричилик. Ошол балалык кез биздики китеп окуу менен өтөт эле, кой багуу менен өтөт эле. Анан короодогу жанагы жашылча өсүмдүк баарын карап, арыктарды чабуу менен, тоокторду өстүрүү менен, айтор коен багып, көгүчкөн багып, не деген бир керемет сезимдер менен өтөт эле биздин балалык. Пионер болот элек. 1-октябрга өтөт элек. Биз могу көкүрөгүбүзгө жылдыз тагып жүрөт элек, жылдызча. Октябрёнок болдук деп. Андан кийин пионер болдук деген өзүнчө бир аябагандай чоң даража эле. Пионерден анан комсомолго өтөт элек. Ушундай болуп, баскычы менен чоңоюп берет элек. Балалык кездин эң таттуу мезгилдери ушул. Эмгек. Биринчи кезек ушул. Эмгек оюн менен аралашып кетет эле. Уй багып жүрөсүңбү? Уй баккан жерде жалаң биз менен тең балдар кыздар жыйналып алып, ошол жерде ойнойт элек. Китеп окуйт элек. Бири-бирибиз менен китеп талашат элек. Азыр силер жана телефон талашасыңар го, азыр силер эмес, 3 жашар балдар телефон талашып азыр. Колунан алып койсоң чалкасынан кетип атат. Ал кездеги башка сезим. Мен түшүндүрө албайм, эки ооз сөз менен түшүндүрө албайм. Сөз байлыгым бар, бирок түшүндүрө албайм. Сиздерге себеп муну кино кылып тартмайынча сиздер түшүнүшүңүздөр кыйын. Көрбөгөн нерсени. Мана бейиш момундай болот деп айтса, биз акылыбыз менен түшүнөбүз, бирок көзүбүз менен көрүп ишенбейбиз го, туура. Ошол сыяктуу эле аны дагы түшүндүрүш кыйын балалык кез. Силердин балалык кезиңер башкачараак өттү да. Силер эч нерсени көргөн жоксуңар да. Биз баягы тамеки чабуу дегенди көргөн жоксуңар, туура. Алма тергенди билбейсиңер. Баягы жүгөрү чапканды билбейсиңер. Арык чапканды, арык тазалаганды билбейсиңер. Чөп чапканды билбейсиңер, барган жоксуңар силер. 6-7 класстан баштап кызылчага, же картошкага, же алма тергени айдаган жоксуңар. Түп-түз эле өсүп калдыңар да. Ошондуктан жана кээ бир балдарга балтаны алып келчи десең, кандай дейт? Балтаны алып келчи десең, ал эмне дейт? Орок десең билбейт, орок менен чалгынын айырмасын билбейт. Ошондуктан заман ушундай болуп калды. Анда силердин эч кандай айыбыңар, күнөөңөр жок. Заман ушундай. Доор ушундай болуп калды. Балалык кездеги жанагы максатыңыз деп айткырсыз. Мен билбейм. Азыр бул дагы сиздерге жомок болсо керек. 7-8 класста окуп атканда бизде жалпы мындай бир чоң дептер болот эле. Ошол дептерге конспект жазат элек. Азыр жазасыңарбы конспект? Мектепте жаздыңарбы?
ошондой жазып, артында калып калган барактардын баарын Мадумаров АК тире первый секретарь ЦК Компартии Киргизии деп эле толтуруп берет. Мен биринчи секретарь болом дейт элем. Азыркы жетекчилер айтып атпайбы, мен күткөн эмесмин, ойлогон эмесмин, кокустан келип калдым деп. Мен мектептен бери даярданып келем. Мектепте бала кезден бери. Азыркылар асмандан түшкөндөй болуп, чочуп кетип өздөрүн да кыйнап, элди да кыйнап бүттү баары. Университетте кандай окудуңуз деп атасыз? Университетте ошол башта Калинин мамлекеттик университети эле, азыр Тверь шаар болуп калган. Союздан кийин Тверь болуп калды. Өзүнүн эски тарыхыяты Тверь. Россия мамлекетинин биринчи борбор шаарларынын бири Тверь Первопрестольный деп коет эле. Князь ошол жерде отурган шаар. Керемет Волганын жээгиндеги укмуш кооз шаар. Ошол жерде Союзда 7 жогорку окуу жай бар эле, биринчи мыкты университеттерден. Ошолордун бири эле Москва, Ленинград, Казань, Свердловский, Тверской университет, анан Томский университет, мен жаңылышпасам азыр. Мына ошолордун биринде окуйм деген максат коюп, Кудайга шүгүр, ошол жерден барып окудум. Экинчи курстан баштап жогорулатылган стипендия алып окудум, отличник катары. Мен бир эле убакта окуп, анан кечинде баягы Культ просвет техникум деп коет эле, маданият техникуму. Ошол техникумда иштейт эле, кароо кечинде. Жогорулатылган стипендия катары 70 рубль алат эле, отличник катары, мыкты. Жанагы техникумду кайтарып, 3 күндө бир барасың, 74 рубль алат эле. Ошондо 144 рубль болот экөөнү кошкондо. А менин атам мугалим 120 рубль алат эле. 30 жылдык стажы менен. Мана ошол мезгилдеги атам 8 балалуу болгон, биз 8 бир тууганбыз. Мен экинчисимин. Ошол мугалимдин 120 рубль бир айга жетип ашат эле. Неге? Себеп мугалимге электр энергиясы бекер эле. Мугалимдин кадыры ушунчалык бийлик эле. Кышында жага турган көмүрүңдү өкмөт бекер берет эле. Мына ушундай жеңилдиктер бар мугалимге. Мен ошол 144 рубль алып, жайында студенттик курулуш отрядтарында иштеп, 700 рубльга чейин алат элек биз. 40 күндө, 45 күндө. Ферма курат элек, ферма. Азыр мен силерге айтып аткан мен өзүм ошол доорго кетип баратам. Керемет доор. Бүгүнкү күндүн 100 күнүнө ошол күндүн 10 күнүн алмаштырбайт элем. Дос күтүү деп атасыңар. Дос эми ар кимиңиздер ар кандайча түшүнөсүздөр. Мен сиздердин түшүнүгүңүздөргө эч кандай ээ чыга албайм. Мен жеке өзүм үчүн жооп берейин. Мен дос күтпөйм. Мындан бир 25 жыл башта бир интервью берген экенмин. Ошол интервьюм бойдон калам. Досторуңуз ким дегенде менде достор жок деп жооп бердим. Мен дос күтпөйм. Жалган сезим, баары жалган. Дос деген сөз бул ыйык сөз. Бул улуу сөз. Дос деген ушундай дос болуш керек. Азыр силерди мен түшүнөм, билем. Көчөдөн кетип барып колду колго бир коюп кандай досум деп коюп кетебиз. Каяктагы дос? Кайдагы дос? Досуңдун тиши ооруп калса барбайсың сен. Досуң ооруп үйдө жатып калса барып алын сурабайсың. 3 күндөн бери көрүнбөйт го, тирүү экен деп коесуң. Ушул сезим, ушул дос бул. Кандай дейсиңер? Кете берели. Биринчи жумуш оордук. Биринчи жумуш орунга кириш аябай кыйын болгон. Өтө оор болгон. Эгерде Бишкекке келгендеки университеттен кийинки жумуш ордун сурап атсаңар. А эгер 10 классты бүткөндөн кийин эле жумуш ордун сурасаңар, мен совхоздо жумушчу болуп баштаганмын. Курулуш комсомолдук бригада деп коет эле азыр. Жаштар, жалаң жаштар. Ошондо курулушчу болуп баштаганбыз. Бишкекке келгендеки биринчи жумуш ордумду мени биринчи мына Түгөлбай Казаковду билесиздерби? Ошонун бир тууган агасы бар эле, Аман Токтогулович деген. КГБда иштейт эле, андан отставкага кеткен, пенсияга чыккан, анан биринчи жолу эгемен эркин гезитти ачкан ошол, көз карандысыз. Майдан деген.
Азыркы майдан эмес, ал ошол кездеги майдан. Ошол кезде биринчи мен ошо жумушка алган. Кабарчы кылып. Андан кийин профессор Раматылык Салижан Жигитов менин макалаларымды, менин жазган ойлорумду көрүп калып, ал киши Улуттук илимдер академиясында Тил адабият институтунун директору экен, мен тааныбайм. Кыргыз окумуштуулардын көбүн тааныбайт, себеби мен окуган эмесмин Кыргызстанда. Жогорку окуу жайда. Ошо киши чакырып, жетелеп алып барып, маалымат жана маданият, маалымат жана басма сөз министрлигине министрдин жардамчысы кылып сунуш кылды. Мен ошол жерде иштеп калдым. Андан кийин бир эле жерде, ошол жерде иштеп жүрүп эле телекомпанияда абдан сюжеттерди жасайды. Жаш кезибизде ошондой болуп, анан Кадыр Өмүркулович деген сценарист бар. Ошол кезде телекомпаниянын президенти ошол киши. Ошол киши чакырып, мени жаштар редакциясына башкы редакторлукка чакырган. Мен айттым, башкы редактор, баш редактор боло албайм. Коркосун да жоопкерчиликтен. Ал кезде биз ишке киресиң десе коркот элек чындыгында. Азыр сен министр болосуңбу десең кече болушуң керек эле, кеч калып атам деген. Коркпойт да. Жооп бериштен коркпойт. А биз титирейт элекпиз, коркот элек. Уят болуп калам дейт элек. Анан биринчи макул орун басары болуп иштеп тур деп, орун басары кылып алдап ошол жерге киргизип дагы кыска мөөнөттөн кийин да анан башкы редактор кылып койду. Ошол жерден башкы редактор болдум. Анан ошол жактан депутаттыкка кеттим. 94-жылы декабрда шайлоо башталды. Февралдын аягында бүттү. Мен ошол эң жаш жогорку кеңештин депутаты болдум. 13 талапкердин ичинен утуп чыгып депутат болдум. Өзгөн районуна 24-шайлоо округу. Мени менен кошо генерал чыкты, милициянын генералы, баштакы министрлер чыкты, аябай акчалуу кишилер чыкты. Жөө басып жүргөн бир костюм, бир курткадан башка байлыгы жок. 29 жаштагы жигит ошолордун баарын жеңип чыкты. Менин кыйындыгымбы? Жок. Элдин тазалыгы. Элдин мыктылыгы. Эл ошол кезде бирөө жүр могу жерден бир кесе чай берип атат экен десе, эмнеге берип атат экен деп сурайт. Жөн эле мындай жайынча десе барбайт эле. Түшүнөсүңбү? Бирөө күрүч алып келиптир, же май алып келиптир, же көмүр алып келиптир, таркатып атат десе, бир киши сокур болсо да, мунчу болсо да, майып болсо да барып албайт эле. Ал өлүм менен бирдей. Өтө катуу уялат ошо. Бирөөдөн барып бир нерсе алган. Мен эмне менен жактым? Ачык, айкын, катуу болгонду болгондой айтканым менен. Ошол менен депутат болуп калдым. Ийгиликтин сыры деп атасыздар. Ийгиликтин сыры аны Адам алейхисаламдан баштап бүгүнкү заманга чейин ийгиликтин бир эле сыры бар. Ал эмгек. Эмгек дегенди ар кандай түшүнөт? Ал кандай таза эмгек. Жогорку кеңешке келгенден кийинки иш аракеттер дейт. Биз жогорку кеңешке келгенде баягы кыргыз саясатынын аксакалдары Турдакул Нусубалиевич, Абсамат Масалиевич, Чыңгыз Төрөкулович аксакалдарды айтып атат. Азыр 90-дан өтүп калды Мамед Мамакеевич. Мына ушундай кыргыздын залкар аксакалдары бар эле, инсандар бар эле. Аябай сабаттуу, маданияттуу, мына легендарлуу парламент деп коюп, анын ичинде кимдер гана карагылачы? Төлөмүш Акеев деген, билесиздерби, режиссер? Болот Шамшиев деген. Не деген залкарлар? Не деген инсандар бар депутаттар? Депутаттар келатканда, алардын көкүрөгүндөгү баягы төш белги жанбай, алардын өзүнүн жүзү жанып эле. Ушундай инсандарды депутат коет. Азыр бүт улакчылар жыйналып алган. Ал кезде такыр башкача эле. Себеби адамдар адамдын акылына карап шайлайт эле.
Азыр адамдар акчасына карап жашайт. Андай эмес. Биздин жердеш, биздин тууган экен. Бизге кече чай берди. Мана студенттер силерге эч кандай нерсени жашыруунун кажети жок. Шайлоо башталганда декан жыйнайсыздар, туурабы? Биринчи куратор деген барбы азыр? Ошолор жыйнайт биринчи. Кимге добуш беребиз деп туруп анан зачеткаңарды жыйнап баштайт, паспортуңарды жыйнап баштайт. А силер калп эле таарынмыш болуп коесуңар. Биздин паспортту эрте эле жыйнап атат деп атасыңар. Сен паспортуңар менен кошо зачеткаңарды жыйнайт да баа коюп берем десе, барбаган кимин каласың айтчы? Мына ушинтип келечегибизди сатып атабыз. Четинен сатып атабыз. Анан кийин отургандан кыйкырасыңар. Коррупция, коррупция, таза эмес бийлик, таза эмес бийликти биз мына силер зачеткага баа алыш үчүн силер коесуңар. Күлүп атпайсыңарбы азыр? Булакчылар келип калды десе, ошону силер алып баргансыңар. Неге? Зачеткага баа алабыз деп. Калыппы? Туурабы? Айнан азаматтар, ушинтип моюнубузга алышыбыз керек. Бүгүнкү Кыргызстандын бүгүнкү абалына биз күнөөлүүбүзбү дегенде 100% деп моюнубузга алышыбыз керекпиз. Себеп окубаган сабактан баа алдым. Туурабы кызым? Ошондой. Анан мага суроо бересиңер. Мындай депутаттар кайдан чыкты деп. Силер чыгардыңар, мен чыгардым. Бизде жылыш бар. Башта эч качан моюнун албай ушинтип айтса. Азыр бизде дешет. Туурабы? Мен силерге таазим кылам, баш ийем. Рахмат айтам. Баракелде. Баракелде. Ушундай ишти жасап коюп, ар кандай иштер болот. Жаштыкта ушундай болот, жаңылыштык болот, башка болот. Биз жаңылып калдык деп моюнубузга алышыбыздын өзү эрдик. Жаман киши ката жасабаган киши эмес. Жаман киши ката кетирип, ошону мойнуна албай койгон киши жаман. Менин замандашым. Макул. Адам замандан көз каранды эмес. Заман адамдан көз каранды болуш керек. Жигит. Балам, айгынайын. Ушундай доорлор болгон. Ар бир доордун өзүнүн уурлары бар. Майкөл, сүткөл болгон заманда дагы уурлар болгон. Жерге бир сындырып нан таппай калган учурда дагы Айтматовдун чыгармасында бүтүндөй айыл бир уйду карап отурат, ошонун сүтүн ичебиз деп. Ошону уурдап кеткен айбандар да болгон. Ал замандашка карабайт. Ал адамдын өзүнүн наркына карайт. Агай, Кыргызда атадан кем уул, атадан ашкан уул, атага ата менен тең уул деген сөз бар. Сиз өзүңүздү кандай уул болдум деп ойлойсуз, рахмат. Аны мага эл берет. Мен өзүм кантип айтайын. Мени эл канчалык деңгээлде көтөргөндө дагы, бирок атама тең боло албайм мен. Атамдай болуш кыйын. Мен атага жетпейм. Сиздин командаңызда кандай инсандар дейт? Окумуштуулар, дарыгерлер, мугалимдер барбы? Баары бар. Менин командамдагы инсандардын баардыгы ушул жерде араңарда отурат, эч силерден айырмасы жок. Эч кимисинин сакалы жок, же башкасы жок. Неге? Жаш булар. Бүт баары жаштар. Биз аябай кыйынчылык көрүп турган күндөн баштап ушул күнгө чейин келе аткан баардыгы жаштар. Окумуштуулары, дарыгерлери арасында болсо керек, кимдердин кесибиңер эме деп эч кимден сураган жокмун. Мага ким болсо ошол болсун, адам болсун. Кесиби кызыктуу болот. Эгерде президент болуп калсаңыз, колуңуздан келип калса, ошол сиздин заманыңызды кайтарат делеңиз. Менин негизги ураандарымдын бирөө да ошол, артка кайталы деп атам, артка. Ошондо эл түшүнбөй калды дагы, ошол азыркы ушул жердегидей болуп түшүнбөй калып мага суроо беришти. Элдин баары алдыга деп атса, сиз эмне үчүн артка деп атасыз? Мен артка дегеним баягы мен айткан заман. Силер бекер окусаңар экен дейт. Силер акча бербей, контракт төлөбөй окусаңар экен дейт. Мен силердин жатаканаңарды өкмөт караса экен дейт. Стипендияңарды өкмөт караса экен. Мыкты окуганыңарды өкмөт өзүнө алып,
бүткөнгө чейин, бүткөндөн кийин жумуш менен камсыз кылып, өкмөт өз ата энеси катарында караса экен дейт. Мен биздин балдарды ушуга акылыңыз кел айтат да, ушуга акылыңыз жетип атыпты, бирок ушуга мүмкүнчүлүгүңүз жетеби деп. Мен көзүм жетпеген, акылым жетпеген нерсени айтпайм. Мына караңыздар. Муну тилекке каршы биздин арабызга баягындайлар кирип кетти да, мен 26 миң кылып берем, 27 миң кылып берем, соодагерлер кирип кетти. Ошолор элдин ишенимин өчүрүп койду. Айта берет экен, жасабайт экен деп. Көрдүңөрбү? Силердин мугалимиңердин айлыгын 27 миңге чыгарып бирди бир заматта. Натыйжада эмне болду? Ошон үчүн көзүм жеткен нерсени айтам, көзүм жетпесе айтпайм. Көзүм жеткен нерсени айтпаса мен сиздерге жаман көрүнбөйт элем. Элге да айтпаңыз, катуу сүйлөп атасыз депчи. Чындык ошондой. Чындык ошондой катуу, өтө ачуу тиет. Агай деген менин суроом биринчи, эртең бийликке келсеңиз, бийликти узурпация кылбайсызбы дейт. Узурпация деген эмне болду? Я. Эмне узурпация деген? Баракелде. Узурпация деген бир колго өткөндө жана Мактыбек Арсланбек менен болгон көрсөтүүдө мен бир султандын окуясын айтып бердим го. Биз билесизби? Мен конституциямдан да, мыйзамдан да, башкадан да коркпойм. Мен элдин каргышы менен Аллахтын сурагынан корком. Ал өзгөрбөйт. Мыйзамды өзүнө каратып өзгөртүп алсаң болот. Ошондо бир султан айтыптыр дедим го. Мен кыйынмынбы, ал кыйынбы, мен кыйынмынбы, бул кыйынбы деп акырында Умар разияллаху анху айтып берди. Ал кыйынбы, мен сиз кыйынсыз. Эмнеге десе? Умар Аллахтан коркот эле, сиз Аллахтан да коркпойсуз. Айттымбы? Сондуктан жигиттер, кыздар, көрүрбө деп уурлук кылма, укпа деп ушак айтпа деген кыргыздын макалы ошол Курандан чыккан. Себеп көрбө деп уурлук кылба деген Аллах көрүп турат деген. Укпайт деп ушак айтпа дегени бул гыйбат кылба деген. Мына ушундай сезимдери бар. Эртеңкисинен корккон киши келе турган болсо узурпация эмес. Умар разияллаху анхунун кезинде өзүнө казды тапкан эмес, кыйналган. Казы деген биздин ген прокурор азыр. Мен туура эмес чечим чыгарып аламбы деп корккон деп катышкан бар. Мен кантип жооп берем жаратканын алдына барганда. Азыркы учурдагы элдин бийликке болгон легитимдүүлүгүн АКШ өлкөсү менен салыштырып айтып бере аласызбы? АКШ өлкөсү менен салыштырып айтып берсе болот, себеп АКШда дагы айтып атат, башка мамлекеттер жардам берип, Трампты жардам берген деп айтып атат, туура. А бизде болсо шайлоодо баланча миллион доллар короткон деп кеткен кишибиз айтты. Короткондугу үчүн болгон болсо легитимдүүлүгү чоң маселе жаратат. Окшош. Кыргызстанда демократиялык принциптер канчалык деңгээлде бар? Демократия дегени ким кандай түшүнөт өзү? Мен демократия дегенди бейбаштык деп түшүнөм. Эгер ошол менин түшүнүгүмдө болгон болсо бардык принциптери бар. Кече мына бир күндө 9 миллион айып пул төлөгөндүгү демократиянын гүлдөп аткан жери ушул. Демократия деген бейбаштык. Бейбаштык мындай эле айтып коелу да. Эч кимге ээ эмес. Колунан келгенин жасай берет деген сөз. Мыйзамдуулук дегенди коюшубуз керек дагы, биз ыймандуулук дегенди коюшубуз керек. Коррупция менен күрөшүүдө сиздин кошкон салымыңыз дейт. Мен мисалы Кыргыз улуттук университетинде окуйм, контракт орточо эсеп менен 35 миң, бирок абалы өтө начар. Ушуну кандай кылса болот дейт. Коррупция менен бардыгыбыз күрөшүшүбүз керек. Мен дагы, сиз дагы, энеңиз дагы, атаңыз дагы, бардыгыбыз. Коррупцияга мындай да өз ишиңди мыйзам менен эле бүтүрсөң коррупция болбойт. А мыйзам менен бүтүрбөйт да. Муну кемпирлер дагы мындай кылат экен айылга. Мен кече учуп келдим. Пенсиясы марттан баштап алып баштайт экен да. Пенсия жашына келип ушу мартта баары бир пенсияны берет. Бирок бир кемпир баратат. Биздин көчөдө бир кемпир баратат. Учурашып каяка баратасыз? Ушу жака баратам. Эмнеге баратасыз ушу пенсияга? А эмнеге сиз ал жака барышыңыз керек десем, кичине бир нерсе көтөрүп баратам, ушуну эртелетип бергин деп айтайын.
Мана коррупция. Ошол кемпир дагы коррупционер болуп кетип атат. Барып соцфонддон иштеген бирөөнүн чөнтөгүнө салат. Кызым муну бир бала кылып эртелетип бергин. Ансыз деле эртелетет. Мыйзам келсе, күчү келсе алат да убагы келгенде. Бирок ошого чыдабайбыз. Биринчи суроо, президенттин кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзам катары каралып жатат. Буга негиз барбы же жөн эле убакыт созуп жатышабы? Оюн. Элди бир башка бир нерсеге бөлүп. Муну талкуу кылбай эле тарс этип эле алып салса болот. Эгер принципи бир болсо, неге мыйзамдын алдында баарыбыз бир деген принцип бар, туурабы? Президент болосунбу, мүйүзүң барбы, беш баштуусунбу, бир дейсиң. Себеп Кудайдын алдында бирсиң. Токтоматов, Жумаказы дегендер ким экен? Ушундай. Бизде ушундай мисалы карагылачы мыйзам иштебегендиктен. Мына биздин Россияда жүргөн жигиттер, кыздар кече шайлоого катыша албай, баардыгы тепкилешип, ушул элчи ошол мамлекетте жашаган кыргыз боордошторубуздун укугун коргосун деп ачылат элчилик. Мына ошол тепкилеп, омондорду чакырып, ошолордун колуна салып берген элчини кызматтан алганын ордуна рахмат биздин тапшырманы мыкты аткардың деп дүйнөдөгү биринчи өлкө болгон Америкага элчи кылып көтөрүп койду. Бир элдин өкүлү болуп отурган депутат бир суроо бергенде жарабады. Неге биздин кыргыз жигиттерди, кыздарды ур тепкиге алып, орус милицияларына салып бердиң деген суроону бере алган жок депутаттар. Кандай дейсиңер? Эгер ушул элдин өкүлүмүн, элдин атасымын деген президент ошондой болуп кыргыз жарандарын ур соктук алган элчини Америкага албастан ошол күнү кызматтан алып, жумушчусуна жерге алып келип жоопкерчиликке тартырыш керек. Эмне үчүн сыртта жүргөн жигиттерди тепкилетесиң сен? Кандай дейсиңер? Мына ушул адилеттүүлүкпү ушул. Мына башка мамлекеттерди карагылачы, айрыкча Россияны карагыла. Жаңылык премияларын карап отурсаңар, мына мамлекетте жер титиреди, мына мамлекетте автобус кулады, бул мамлекетте кеме чөгүп кетти. Биздин жарандар ичинде жок деп биринчи айтат. Себеп элчинин биринчи кыла турган кызматы ошол жердеги мусапыр болуп сыртта жүргөндөрдүн атасы да энеси да болуп бериш. Өгөй ата болуштун кереги жок аял бала. Мен ойлогом, эртең мөөнөтү бүткөндө муну жоопкерчиликке тартып кызматтан алат. Жок, сый урмат менен Америкага жөнөттү. Неге? Себеп буйрукту булар берген да. Киргизбегиле деген башкалар. Мана силерге бүгүнкү бийликтин жүзү. Анан айтасыздар, неге ачып айтасыз, неге катып айтасыз деп. Мен факт болбосо айтпайм го. Светский мамлекет болду, думп мамлекет иштерине аралашпай калганына, панисламизм болбогонуна кандай карайсыз? Азыркы муфтият мамлекеттик ишке аралашпай калды дегенге мен кошула албайм. Мамлекеттик ишке куп кана аралашып атат. Аралашып атат. Шайлоосуна да аралашып атат, башкасына да аралашып атат. Аны көрбөй атабыз, сезбей атабыз. Жума намаздарына барып көргүлө. Жума кутбаларына карап көргүлө. Кээ бир биздин азаматтарыбыз башка мамлекеттерге чыгып, биздин боордоштор менен жолугушуп аткандагы сөздөрүн угуп карагыла. Неге аралашпай атат? Ак үйдүн буйругун куп аткарып атат. Же калыппы? Билесиңер, бирок айтпайсыңар. Ун чукпайбыз. Ана ушул кайдыгерлик. Ана мына философия дедиңизби, жана немеде? Кайсы аспирантурада? Искусство институтунда. Не ко времени сказанная правда может нанести больше вреда, чем ложь. Өз убагында айтылбаган чындык жалгандан да көбүрөөк зыян тийгизет дейт. Убагында айтылай жанагы кыздарым, балдарым. Мына ушул аралашып атат, аябай катуу аралашып атат. Панисламизм дегенди кандай түшүнөсүздөр билбейм. Кандай түшүнүк салдыңыздар ал жерге? Мусулмандашып баратабыз деген түшүнүкпү? Биз мусулмандашып да бараткан жокпуз. Мусулманчылыктан качып да бараткан жокпуз. Ортодобуз. Неге? Дагы бир далил айтам. 100 миңдеген жигиттер айт намазга чыгабыз, Аллах насип кылсын, дагы ошол күндөргө жеткирсин.
А егер ошол 100 000 деген адамдар ошол жерге балдар, жаштар, жигиттер чыккандан кийин биздин Кыргызстанда уурулук деген маселе болбош керек эле Бишкекте. Макулсуздарбы? Биз сырткы формасын кармап атабыз, ички дүйнөсүндө кандай болуп атканыбызды бир Кудай билет. Барып атабыз. Ошол мечитке барганда ар жума сайын айтат: балдар, айданайын туугандар, машиналарды жолго токтотпогула, бирөөгө ыңгайсыздык жаратпагыла. Бирөөгө ыңгайсыздык жаратсаң окуган намазың кабыл болбойт. Ар жума айтат, ар жума жолуп тосуп коет. Мамлекетибиздин светский түзүлүшү сизди канааттандырабы? Эгер президент болуп калсаңыз, бул түзүмдү ислам түзүмүнө менен алмаштырууга аракет кыласыз? Жок. Мен ислам принциптеринен банк системасына киргизгенге каалайм. Себеп үстөк менен кредит токтотуш керек. Биздин түбүбүздү кыркып аткан ошо кредит. Кредит кыркып атат бизди. Ислам принциби ар ким өзү үчүн жооп берет. Ким кааласа барсын, мойнуңа жүктөлгөн 5 парызды аткар. Каалабайсыңбы, өзүң жооп бересиң. Аны мамлекет сүйрөп барып, сен намазга жыгыл, мамлекет сүйрөп барып, сен ажыга бар, өз эркиң. Акыретиңди ойлосоң, жаса. Жок, мына убактылуу өмүрдү ойлосоң, демократ болуп тайрамдап жүрө бер. Адам өзү тандап алсын. Шайлоо учурунда башка талапкерлер акчасын берип атса, сиз эмнеге бир да сом короткон жок? Силер мага кийинки шайлоодо акча топтоп бергиле, мен берем. Бергиле топтоп мага. Мен өмүрүмдө бизнес кылган киши эмесмин. Мен өмүрүмдө бир нерсе менчиктештирген киши эмесмин. Мен өмүрүмдө бир жерден бир сом уурдаган киши эмесмин. Уурдабасам каяктан берем мен силерге? Ошолор эмне чоң атасынын чөнтөгүнөн берип атат дейсиңер? Силердики, элдики, уурдалган бүт баары. Мына азыр эми сен көбүрөөк жегенсиң, мен азыраак жегенмин деп тытышып аткандар ошону. Өлкөдө каалаган мамлекеттер окуу жайын, мектептерин ачып жатат. Муну токтотуу зарылчылыгы барбы? Зарылчылыгы бар эмес, токтотуш керек. Зарылчылыгы ашып ташып кетти. Токтош керек да, Кыргыз мамлекетинде Кыргыз мамлекетинин мыйзамынан баш ийген окуу жай болушу керек. Бирок ар бир мамлекет келип окуу жай ачканы бул бейбаштык. Жаштарга мотивация берип, биз кылууга нерсе биз кылуучу нерселерди айтып берсеңиз рахмат. Мотивация бирөө эле. Айвериңди сакта балам. Айвериңди сакта кызым. Бирөө гана мотивация. Адам бол. Адам бол, адам бол. Жуугунду ичпе. Бирөөнүн көзүн караба, бирөөнүн колун караба. Бирөөдөн көз каранды болбо. Жалгыз ата-энең менен жаратылуучудан көз каранды бол, башка көз каранды болбо. Күйөөгө чыксаң, күйөөңдөн көз каранды бол. Урматтуу мадымар, сиздин президент болуп жүрүүңүздү көргүбүз келет. Жаштар сиздин президент болушуңузга кандай салым кошо алат? Зачетко бербей шайлоого барсаңар эле болот баарыбыз. Анан ушул нерсени биз акылыбыздан чыгарып салышыбыз керек. Ушул үчүн жүгүргөнмүн деген сөздү көп айтасыңар. Шайлоодочу. Кимге жүгүрүп атам десе, баланчыга жүгүрүп атам. Кайсы партияга жүгүрүп атасың? Түкүнчү партияга жүгүрүп. Силер мындай кылгыла. Аны бир отоло оюңуздан чыгарып салып, мен өз келечегим үчүн жүгүрүп атам деген сезим болсун. Мен өзүм үчүн жүгүрүп атам. Мына ушул сезим орногондо Кыргызстан замат болот. Мен бирөө үчүн жүгүрбөйсүз, өзүңүз үчүн. Эмне үчүн өзүңүз үчүн? Мына партияларды көрүп атасыз, саясатчыларды көрүп атасыз. Кимдердин көз карашы, ой пикири сиздики менен дал келсе, ошол үчүн чуркаңыз. Себеп сиз ошондой заманга баргыңыз келет. Мен үчүн эмес, өзүңүз үчүн чуркаңыз. Эгерде таза бийлик келсин десе, тазалар үчүн. Жок, бүгүн курсагым тойсо болду, 5 жыл тишимдин кирин соруп жата берем десеңер, баягындай булак чапкандарга кете берем. Ушундай деп түшүндүрүшүбүз керек да баарыбыз бири-бирибизге. 5 маал намаз окуйм деп толук айта аласызбы дейт. Алхамдулилля, 5 маал эмес, мен 6-7 маал окуйм. Неге? Бирок канчасы кабыл алынып атат бир гана Аллахка. Неге 6-7 маал дейт? Эрте менен багымдатка чейин мүмкүн болушунча 2 саат эрте туруп тахажжуд намазы деген бар. Багымдаттан кийин күн көтөрүлгөндөн кийин
Кандай? Баракелде. Ышбак деген намаз бар. Күн аркан бою көтөрүлгөндө. Бул бүгүнкү күндөн эсептегенде күн канчада чыгып атат? 8-ден 3 мүнөт өткөндө. 8-ден 3 мүнөт. Демек, жарым саат кошсоңор 8:40-та 8:30-да 2 рекет окуп коюш керемет, мыкты болот. Эң жаман уйку кайсы уйку? Эрте менен күн чыгып аткандагы уйку. Эң жаман. Неге? Себеп ким күн чыгып атканда уктап жаткан киши бардык нерседен куруп калат. Берекеден да куруп калат, мээринден да куруп калат, убакыттан да бардык нерседен куруп калат. Экинчи суроо. Ооз менен айтылган сөз жана кол менен аткарылган иштин айырмачылыгы эмнеге салыштырып бере аласыз? Ооз менен айтылган сөз кол менен аткарылган сөз. Айтматовдун чыгармалары менен Тургунбай Садыковдун чыгармалары эмнеси менен айырмаланат? Кана жигиттер, кыздар. Эмнеси менен айырмаланат? Айтматов оозу менен жасады. Тили менен, колу менен да, мында калем менен. Мен эмне үчүн экөөнү мисал келтирдим? Экөө тең Кыргыздан, Жападан 2 эле кыргыз бар, Ленин сыйлыгына ээ болгон союзда. Бирөө Айтматов, бирөө Тургунбай Садыков. Айтматовдун колуна Тургунбай Садыковдун аспабын берип, бир үйгө 40 күн камап койсоң да бир козу да жасай албайт. Бир чымчык да жасай албайт. Тургунбай Садыковдун колуна калем берип, 40 күн бир жерге камап койсоң, Айтматовдун 2 барак чыгармасын жаза албайт. Кантип салыштырабыз? Ар кимдин өзүнүн Аллах тарабынан берилген кабилети бар. Ошону жасаш керек. Демек, бирөөнө тил менен жасайсың деп берген кабилетти, бирөөнө кол менен жасайсың деп берген кабилетти. Ошондуктан мына 2 залкар кишини мисал келтирдим мен. Экөө тең Ленин сыйлыгынын ээси. Бирок биринин ишин бирөө жасай албайт. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Шайлоо учурунда Ош Баткен, Жалал Абад, Нарын областарына барып, үгүт иштерин жүргүзүп, элдин сунуш пикирин уктуңуз, бирок көлгө таласка барбадыңыз. Бул адилеттүүлүкпү дейт. Бул өтө чоң адилеттүүлүк. Эң жогорку адилеттүүлүк. Эмне үчүн? Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба деген сөз. Кандай экен? Адилеттүүбү? Мен башында жарыялаганмын да. Ким мени менен сүйлөшкүсү келсе барам. Сүйлөшкүсү келбеген жерге барбайм. Мына бүгүн чакырдыңыздар сиздер. Мен бүт ишти токтотуп учуп келдим. Сизге акыркы суроо. Ошол сиз айткан заманда чоңойткон балдардын заманы да азыр ошол балдар азыр жогоруда азыркы замандын курган ошол жакта чоңойт. Маматжан уулу. Улам. Бүткөндөн кийин кирчи мага. Нанай. Мен айттым го, силер ушундай болуп калган үчүн мен күнөөлүүмүн деп. Мени күнөөлөгүлөр. Силерде күнөө жок. Мени күнөөгө арткыла. Бизди сиздин заманыңыздагылар үйрөттү, окутту. Эмнеге үйрөттү, эмнеге окутту? Кандай кылалы эми? Анда ошол силерди окуткан, силерди үйрөткөн ага эжекелердин баарын коомдон сүрүп чыгарып койгула. Силер ушундай болуп калган үчүн ошолор күнөөлүү. Атаңар менен энеңерди сүрүп чыгарып койгула. Силерди жакшы көргөн үчүн. Силерге каалаганыңарды жасаткан үчүн. Силерге кетмен чаптырбаган үчүн, оро кордурбаган үчүн. Силерди кыйнап иштетпеген үчүн. Силерге козу бактырбаган үчүн. Кыздар энеңерди көчөгө чыгарып койгула. Сайма сайганды үйрөтпөгөн үчүн. Нан жапканды үйрөтпөгөн үчүн чыгарып койгула баары. Кандай дейсиңер? Бир суроону койгондо ойлонбойлубу жигиттер? Балдар, кыздар, ойлонбойлубу суроону коюп атканда? Эмне дейли? Кандай кылалы?
келгиле. Эми адамдардын арасында ар кандай болот. Бирөөлөр айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгарып кетет. Бирөөлөр айтылган сөздөрдөн эч нерсе кирбейт. Мен мисал келтирип айтам. Bir эле класста 30 бала окуйт. Bir эле эжекей, bir эле агай сабак берет. Бирдей лекция окуйт. Туурабы? Ошол 30 баланын ичинен 5-өө окуйт, 25 окубайт. Мугалимдин кандай күнөөсү бар айланайын? Сен окубай койсоң эмне күнөөсү бар? А жаныңдагы отурган кыз эмне үчүн отличник болуп бүттү? Жаныңдагы отурган бала эмне үчүн отличник болду? А сен эмнеге окубай койдуң? Агай күнөөлүүбү же эжекей күнөөлүүбү? Ким күнөөлүү? Өзүңүзбү? Бардыгыңар мектепте окуп кеттиңер. Азыр классташыңарга барасыңар. Бирөөңөр жогорку окуу жайдасыңар, бирөөңөр Ошто, бирөөңөр Нарында же Көлдө же Таластасыңар. Барасыңар сабактан. Каникулга чыкканда барасыңар. Сүйлөшүп көрбөйсүңөрбү? Кимиңер кандай деңгээлдесиңер? Өзүңөрдүн курсташыңар, курсташтарыңыз группада окуган менен сүйлөшүп көрчү. Эмне үчүн ошого барып жалдырап атасың? Мен экзамен бир нерсе чечип бер деп. Эмнеге? Сен агай окуткан жокпу? Сен ал эжекей окуткан жокпу? Сен башка жогорку окуу жайда окудуңбу? Эмнеге ошол эле бала, ошол кыз отурган аудиторияда отуруп, эмнеге ал билет дагы сабакты сен билбейсиң? Эмнеге? Эмнеге? Жооп издеп көрдүңөрбү? Кандай дейсиң? Эмнеге 120 депутаттын 5-өө Конституцияны мыкты билет дагы 115-и билбейт? Эмнеге? Эмне үчүн? Же башка залда отурабы? Мына ушинтип адам өзүн өзү жазаламайынча, өзүн өзү жек көрмөйүнчө оңолбойт адам. Дүйнөнү өзгөртөм дейсиңби, өзүңдөн башла дейт. Бирөөнөн издебе дейт. Күнөөнү бирөөдөн издебе. Эрте менен саат 6-да туруп жигиттер 3 километр чуркап келгенге эмне тоскоолдук кылып атасыңар? Уйку. Шайтан. Эмне үчүн саат 6-да туруп жуунуп 2 ракат намаз окубайсыңар? Эмне үчүн? Шайтан жол бербейт. Укта дейт. Жаан жаап атат дейт. Суук. Жата тур. Үлгүрөсүн дейт. Мына силерден досторуңар сурайт. Бизге эрте 50-гө чыгалы, 60-ка баралы, андан 60-ка чейин жашашыңды сен кайдан билесиң? Азыр окуп ал. Мен ушинтип айтсам, мисалы, дагы бир шайтан чыгат. Айта берет мага. Жаш кезди жаштыкта өткөрүш керек. Гүлдөш керек деп бирөө чыгат. Гүлдө. Ошондуктан кыздарым, балдарым, ар бирибизге Аллах инсап берсин. Иман берсин, акыл эс берсин. Ак караны тааныганга, арам менен адалды аралаштырбастан бөлөп караганга биринчи кезекте берген акыл эс болуш керек. Келгениңерге рахмат. Ушул демилге көтөргөнүңөргө рахмат. Жолугушалы деп кайдыгер болбогон үчүн ушул жерге келип отурасыздар. Мына миңдеген жаштарыбыз бар. Ошонун ичинен мына сиздер бөлүнүп келип отурганыңар, демек сиздердин көкүрөгүңүздөрдө өйүп аткан, кыйнап аткан маселе бар. Ошону угалы, чечели, жооп табалы деп келдиңер. Мына жерде отурган жигиттер менен кыздар баардыгыңарга мен таазим кылам. Себеп кайдыгер болбогон кишилер ушул жерге келдиңер. Жооп издеп келдиңер. Менин сөзүм каттуураак тийген болсо, лагман ичип атканыңарда ачуу калемпир кошпосоңор көркүнө чыкпагандай кабыл кылгыла. Таттуу сүйлөп койсом, кофеңерге шекер кошпосо даамы чыкпагандай таттуу кылып кабыл алгыла. Ачуусун ачуу жерге иштетип койгула. Таттуусун таттуу жерге иштетип койгула. Айтор ар бир сөзүмө капы болбой, ыраазы болгула. Мен Кудай канчалык күч кубат берсе, акыл эс берсе, убакыт берсе, насип кылса, мен сиздер менен жолугушканга дайым даярбыз. Аллах аман койсун баарыбыз. Жакшы Мен Анаркулова Жибек Алмазбековна, Кыргыз экономикалык университетинин 3-курсунда окуймун. Бүгүнкү айылдан аламга аттуу семинарга катыштык. Бул семинар эң жогорку деңгээлде болду деп ойлойм. Себеп дегенде
биз өзүбүзгө бизди шыктандыруучу, бизди туура жолго салуучу ар кандай жоопторду алдык. Бул семинардын артыкчылыктары бул ойлойм биринчиден бул жаштардын туура жолго салат деп, ал эми экинчиден болсо бир аз болсо дагы психологиясына, жаштардын психологиясына өсүп өнүгүүсүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деген ойдомун. Андан дагы каалайт элем мындан ары дагы ушул сыяктуу ушул форматтагы чогулуштар, жыйындар бат-бат болуп турушуна. Себептегенде мындай жолугушуулар ушул өзүнүн коомдо орду бар адамдар менен жаштардын жолугушуусу коомдун өнүгүүсүнө чоң таасирин тийгизет деген ойдомун. Мен Кыргызстан эл аралык университетинин аймактануучу факультетинин 3-курсу болом. Бүгүнкү өткөн семинар бизге Адахан агайыбыздын насихаттары көптөгөн таасирлерди берди. Маселен, анын мекенге болгон сүйүү, чынчылдыкка умтулуу, мындай мекенди алдыга сүрөө деген дайым чынчылдыкка умтулган, мындай туура башкаруу деген насихаттары бизге чоң таасир калтырды. Мен бүгүнкү тренингтен эмнени түшүндүм? Баягы чындыкка күйгөн адам чыркырап эле күйүп кете берет экен да. Ошондой адамдардын бири биздин Адахан Мадымаров агайларыбыз экен. Анан агайдын баягы тренингинде жосо бүгүнкү семинарда мен эмнени түшүндүм? Коомубузга бүгүнкү күндө ыйман жетишпей атканын түшүндүм да. Анан буюрса ошол жаатта аракет кылабыз, уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Адылбеков Муктубек, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын 2-курсунун студенти. Бул жолугушууда Адахан мырзабыздан, Адахан агайыбыздан өтө чоң таасир алдык деп ойлойм. Эң биринчи бул мага мотивациялык жол, эң биринчи жолу бул адам бойдон калуу деген жол экен. Аллах таала ыраазы болсун Адахан мырзабызга, агайыбызга.